19-bölüm. Апол Корунтта жүрген вақта Павыл тоолуу аймактарды аралап өтүп Эфеске келди. Ал жерден Исага ишенгендердин бир нечесине жолугуп, алардан: «Силер Исанын жолуна түшкөндө ыйык рухту кабыл алдыңар беле?» деп сурады. Алар: «Жок, биз ыйык рух бар экенин укканда эмеспиз» деп жооп беришти. Анда кандай ишеним менен сууга чөмүлдүрүү расмисинен өттүңөр эле? Деди Павыл. Алар: Жакыянын айтканы боюнча ишенип дешти. Ошондо Павыл аларга мындай деди: Ооба, жакыя адамдарды ниеттерин өзгөртүүгө чакырып сууга чөмүлдүргөн. Бирок ал менден кийин келе жатканга ишенишиңер керек деген. Кийин келе жаткан Ыйса болчу. Алар муну укканда эгебиз Исага ишенип, анын атынан сууга чөмүлдүрүлүштү. Анан Павыл сыйынып, колун тийгизгенде аларга ыйык рух түштү. Алар бөтөн бир тилдерде сүйлөп, пайгамбарчылык кыла башташты. Алардын жалпы саны 12 кишиге жакын эле. Павыл 3 ай бою синагогага тынбай барып, анда Кудай падышачылыгы тууралуу сөз сүйлөп, ишенимдүү далилдерди келтирип, Кудайдын сөзүн тайманбай ачык айтып жүрдү. Бирок кээ бир адамдар бой көтөрүп, кабыл алгысы келбеди. Алар көпчүлүк алдында Кудай жолуна каршы чыгып, тил тийгизишти. Ошондуктан Павыл алардын арасынан Исага ишенгендерди бөлүп алып, аларга күн сайын Туран деген мектепте сабак өттү. 2 жылдан ашык убакыт бою Павыл ушундай кылды. Асияда жашаган иудейлер менен башка уруттагылардын баарына эгебиздин сөзү жетти. Кудай Павылдын колу менен кудуреттүү өзгөчө укмуш иштерди кылып жатты. Ал тургай жоолугу менен белине байланган ал жапкычтарын оорулууларга тийгизгенде, алар айыгып, кара күчтөрдөн арылып жатышты. Ошол жерде эл аралап, кара күчтөрдү кубалап жүргөн бир нече иудей бар эле. Алар да эгебиз Исанын атынан кара күчтөрдү кубалаганга аракет кылышып: «Павыл жарыялап жүргөн Ыйсанын атынан буйрук берем, бул кишиден чыгып кеткиле» деп көрүштү. Алардын арасында Скеба аттуу бир башкы дин кызматчы иудейдин 7 уулу да бар эле. Бир күнү кара күч аларга: «Ыйсаны билем, Павылды тааныйм. А силер кимсиңер?» деди. Ичинде кара күчү бар адам ушундай деп, алардын үстүнө секирип минип сабап кирди. Ошондо алар үйдөн жып-жылаңач, жарадар абалда качып чыгышты. Бул окуя Эфесте жашаган бардык иудейлерге жана иудей эместерге белгилүү болуп, баарынын жүрөгүнүн үшүн алды. Ал эми эгебиздин зоболосу болсо дагы көтөрүлдү. Ишенимге келгендердин көбү күнөөлөрүн ачык айтып, моюндарына алып жатышты. Бир топ киши бал китептерин алып келип, элдин көзүнчө отко ыргытышты. Өрттөлгөн китептердин баасын эсептешкенде 50.000 күмүш теңге болду. Ошентип, эгебиздин кудурети менен анын кабары кеңири тарап, күчүнө кирип жатты. Ушул окуялардан соң Павыл көңүлүндө Македония менен Ахая аймактарынан өтүп, Иерусалимге барууну көздөдү. Ал жакта бир аз болгон соң Римге да барышым керек деп ниет кылды. Жанындагы 2 шеригин, Тиметей менен Эрасты,
Makedonияга жиберип, өзү Асия аймагында калып калды. Ошол кезде Эфесте эгебиз Исанын жолуна каршы бир топ олуттуу козголоң чыгып кетти. Аял Кудай Артемиданын ибадатканасынын күмүш айкелдерин жасаган Деметр деген бир уста бар эле. Бул иши менен ал көп жумушчуларга пайда келтирчү. Ошол жумушчуларды жана башка ушундай иш менен алек болгон адамдарды топтоп алып, ал мындай деди: Жигиттер, бул соодадан бизге кандай пайда түшүп жатканы силерге маалым. Бирок алиги Павыл деген неменин эмне кылып жатканын айтпаса деле өзүңөр көрүп билип турасыңар. Ал адам колунан чыккан нерселер кудайлар эмес деп элдин баарын айнытып жатат. Бул сөзүн Эфеске гана эмес, дээрлик бүткүл Асияга жайып жибериптир. Бул биздин ишибизди жаманатка калуу коркунучуна гана дуушар кылбастан, аял Кудай Артемиданын ибадатканасынын беделин түшүрүп, бүткүл Асия, ал тургай бүт дүйнө жүзү табынган улуу аял Кудайдын өзүнүн да кадырын кетирет. Муну укканда тигилер катуу ачууланып, Эфестик улуу Артемидага даңк деп кайра бакырып жатышты. Шаар ичи бир паста астын үстүн болуп кетти. Алар Павыл менен бирге жүргөн эки македониялыкты, Гай менен Аристархты кармап алып стадионго сүйрөп жүрүштү. Павыл ийиликкен элдин алдына чыгып сөз сүйлөмөкчү болду эле, бирок ишенгендер жол беришкен жок. Ал тургай Павылдын достору болгон Асия аймагындагы чоң кызматтагы адамдар да стадионго барба деген өтүнүч менен ага киши жиберишти. Бул арада тополоңдун арасынан бири мындай десе, экинчиси тигиндей деп бакырып, ызы чуу болуп жатышты. Көпчүлүгү эмнеге чогулганын өздөрү да түшүнүшкөн жок. Эл арасынан кимдир бирөөлөр буга Искендер деген киши жооптуу дешкенде, иудейлер аны алга түртүп чыгарышты. Искендер алдыга чыгып, колу менен ишарат кылып, өзүн актап сөз сүйлөмөкчү болду. Бирок анын иудей экенин билишкенде, топураган эл бир добуштан Жашасын Эфестик улуу Артемида деп 2 саат бою кыйкырып турду. Ошондо шаар акимиятынын кызматчысы элди тынчтандырып мындай деди: Кымбаттуу эфестиктер, улуу Артемиданын ибадатканасы үчүн кам көргөн Эфес шаарын жынандагы көктөн түшкөн касиеттүү айкелди ким билбейт. Бул чындыкты эч ким жокко чыгара албайт. Ошондуктан сабыр кылгыла. Шашылып эч иш кылбагыла. Силер бул кишилерди мында алып келипсиңер. Бирок алар ибадатканаңардын да эч нерсесин уурдашпаптыр. Аял Кудайыңарга да тил тийгизишпептир. Эгер Деметр менен анын кесиптештеринин кимдир бирөөгө нааразылыгы болсо, сот мекемелеринин эшиги ачык. Арыз муңун ошондо иштеген чоңдорго айтып чечишсин. Ал эми силердин мындан башка талабыңар бар болсо, ал мыйзамдуу чогулушта чечилет. Ансыз деле бүгүнкү окуянын айынан жогору жактагы чоңдор шаарыңарда козголоң болуптур деп бизди айыпка жыгышы мүмкүн. Башыбызда ушундай коркунуч турат. Бүгүнкү тополоң үчүн жооп берип, өзүбүздү актай турган эч шылтообуз да жок. Шаар мекемесинин кызматкери ушундай сөз сүйлөп чогулгандарды таратып жиберди.